Кыргыз эл жазуучусу Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романынын аягы. Кечиккен эпилог ордуна. Чыгарманы окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Касымдын өмүрүнүн соңку күндөрүн мезгил билчү эле. Аны ошол гана куду бүгүнкүсүндөй сактап калган болчу. 1938 жылдын күзүндө ал күтүүсүз жерден суракка чакырылды. Чочуп кетти. Сурак деген болбой калган. Аны алар сурак дешчү эмес. Баарылашмай, такташмай, акыбал сурашмай деп коюшчу. Анткени бул иштин жаза кызыгы эмнегедир түгөнүп бараткан. Анын бет алдында аскер формачан, орто бойлуу адам турду. Аскер сотунан экен. Михаил Иванович Иванов деген баягы тергөөчүсү жок. Бул бейтааныш адам өзү жалгыз экен. «Тергөөчү Андреевмин», деди тигил адам. Далайды көргөндөй, чачын ак басып, жазы маңдайын бырышы уялап алыптыр. «Сиз Касым Тыныстановсузбу?» «Ооба, гражданин тергөөчү». «Отуруңуз», деди сылык гана. «Профессорсуз, акынсыз, жазуучусуз, драматургсуз, тилчисиз. Ушундайбы?» «Ошондой, жолдош тергөөчү». «Жакшы экен. Анан эмне болду?» Касым болгонун айта баштады. Каталыгы эмнеде экенин, аны кантип оңдоо керектигин түшүндүрүп жатты. «Мен түшүнүп турам. Чыгармаларды да оңдосо болот. Сиздин пьесаңызды да, ишиңизди да окуп чыккан адаммын. Баарын билем», деди. «Орусчага ким которгон?» «Өзүм». «Түп нускасынан бир аз башкача кылып, оңдоп түздөп койгон дешет го». «Андай эмес. Текшерип көрүңүздөр. Салыштырып чыгыңыздар. Убагында ички иштер эл комиссары Четвертаковго да берген элем». «Мен профессионал адабиятчы эмесмин. Анта албайм. Тил билбейм, кыргыз тарыхын да билбейм, каармандардын ким экенин, саясий көз карашы кандай болгонун да билбейм. Тыянак чыгара албайм, бирок чыгармаңыз мага жакты, көркөм жазылган. Мен ушуну гана айта алам». «Рахмат, тергөөчү». «Эч нерсе эмес. Сизден бир нерсе сурайын. Эмне үчүн тергөөчүлөр койгон?» «Башкалар айткан. Далилдеп жазып берген күнөөлөрдү саясий кылмыш иши катары мойнуңузга алган жоксуз». «Кетирген каталарымды толугу менен мойнума алдым. Жалган жалааны кабыл албадым. Калыстык үчүн күрөштүм». «Калыстык үчүнбү?» «Ооба, калыстык үчүн». «Өчөгүшүү, куру намыс үчүн эмеспи?» «Жок, чындык үчүн». «Туура эмес кылгансыз. Суракта деле, тергөө ишинде деле компромисске жол берилет. Тирешпей койсоңуз болмок экен. Жарашуучулукка кадам шилтесеңиз башкача болушу мүмкүн экен. Азыр кеч болуп калды да. Сурак аяктаган окшойт. Кайрадан сурак жүрсө эмне кылар элеңиз?» «Ушул жол менен гана сурак берет элем. Болгону ушул болсо эмне кылам?» «Аныңыз да туурадыр. Мен сизге эмес, сиздин эмгектериңизге кайгырып жатам. Эмне деген эмгек? Кейибейсизби?» «Жок, алар элдики. Баары бир элге жетет». «Дагы бир суроо. Аалы Токомбаев жөнүндө эмне айта аласыз?» «Болгонун айткам, кошумчам жок». «Жамандай албаптырсыз го. Сиз деле жалган жалаанын баарын жаба берсеңиз болот эле да. Башыңыздан өтпөдүбү?» «Анта албайм. Антүүгө менин адамдык абийирим жол бербейт. Аны душманым деп санабайм. Аман чыксак түшүнүшөбүз баарын. Аалынын жакшы жактарын жокко чыгарбаймын. Адам деген бирде жаңылат, бирде кыйналат, бирде түшүнбөйт. Аны жалпысынан караш керек». «Мен буга макулмун». Алар көпкө отурушту. Сурак эмес, сүйлөшүү мүнөзүндө өттү. «Бошсуз», деди тергөөчү бир убакта. «Сөзүңүз болбосо бошсуз. Бара берсеңиз болот». Касым таң калды. Жакшы адам өңдөнөт. «Сиз» деп сылык сыпаа кайрылганын карачы. «Адам да» деп баратып оюна Иванову түштү. «Сурайынбы» деп кылчактай калып, анан «Койчу ошону. Кудай алды дейсиңби? Жүргөндүр да бир жерде», деп туруп кетти. Чын эле таң калды. Ооба, таң калгандай иш болду. Мындай суракты биринчи көрүшү. «Жана мени суракка деп чакырды беле?» деди коридордо кетип баратып. «Суракка десе керек. Сурактан башка мени кайда чакырмак эле? Конокко чакырмакпы? Съездгеби?» «Ооба, съездге. Съездге деп коем дагы. Съездде эмне кылат экенсиң?» деп алды өзүн өзү жемелеп. Анан баягы чымчыкты, терезе тушуна келип сайрап берчү чымчыкты эстеди. Эмне болду?
5-6 күндөн бери дайынсыз кетти го. 5-6 эмес, кайдан 5-6 болсун, көп болуп калды. Жер которуп кетти бекен, же өлүп калдыбы? Өлбөйт эле, бирөөнүн колунан келбесе өлбөйт эле. Былтыртан бери өлгөн эмес, өлбөйт болчу. Колуң сыңгырда, бирөө ыргыта койгон көрүнөт. Бүгүн анын көңүлү ачылып калды. Сурактан кийин маанайы көтөрүлгөнүн да сезип турат. Бул жерге келгенден бери биринчи ирет ушинтип отурат. Ишим оңолот окшойт, деди ичинен. Тергөө туура эмес жүргөн дегендей кылып жатат. Сурак кайрадан башталса эмне кылар элеңиз, дебедиби? Иш бар, эми тергөө текшерилет, ишим оңолот, деп кубанып отурду. Ушул кубангандай маанайбы же башка себеп болдубу, Айтор ал бүгүн уктабай таңды тосчудай толкунданып турат. Күткөнү келди. Азыркысы эмес, эбактан бери бир жыргап, эч нерсе туйбай, бу түрмөнү унутуп уктасам дегени келди. Жанын коерго жер таппаган Касымга жаратканы бир мертебе, ошондо да түрмөдөн чыгарында боор ачыдыбы, деги эмнеси болсо да ал жатар маалда жалынып жүрүп жете албай келген уйкуга жетти. Түш көрдү. Мурдагыдай үзүл кесил, чалдык уйду будуңчаң түшкөн түштөрдөн эмес, баш аягы бар. Болгондо да түрмө турмушундагы түш. Баягы чакчыгайдай чекчейип, күндүр-түндүр жарык чачып, жан кашайткан лампочканы карышкырдай кубалап жүрөт. Жете турган эмес, камеранын ичин 3 көтөрүп кармашты. Кармап алат, бирок лампочка колдон чыгып жөнөйт. Кубалап кирет. Бир жеткирсечи, кармаса эле ага кайдан жайдандыр тил бүтүп, жалынып жалбарып кирет. Эмне дегени да түшүнүксүз. Бирок Касымга абдан керек бир нерселерди айта баштайт. Угайынчы, кармап деги алдым, эми кайда качмак эле, деп жатканда билинбей колдон шып чыгып кетет. Колго тийсе тикесинен тик тургузуп, кара жерге казык кылып кагат элем, тилин сууруп, жарыгын өчүрүп салат элем деп ызаланган Касым бул дүйнөнүн жарыгын караңгы көрдүн түбүнө көмүп салгысы келди. Ошон үчүн ал акыркы күчүн, акыркы демин, акыркы үмүтүн колуна уучтап алып чуркады. Жете алган жок. А дээрге алы, Б дээрге дарманы калбай чарчап, бутун жерден тартаарга кубат таппай жалдыраган акыбалга келгенде, кайыптан кайра бүткөнсүп, кара куштун канатындай калдайган караңгылык келди. Келди да жарыктан жабыр тартып бүткөн Касымды колдон алып, ага күч-кубат берди. Күтүүсүз жерден күч-кубат тапкан Касым ач бүрүнүн көзүндө жалындаган лампочканы, мээни мыкчып, чыкыйды тешип бүткөн муздак жарыкты кайрадан кубалап жөнөдү. Бир окумда жанагы жан азыгы кейиптенген караңгылык кайдан жайдандыр таба коюп, анын колуна куду адам жүрөгүнө окшогон ташты сала койду. Муну көргөн жарык мурдагыдан да жаналык албай жан талашып качканга өттү. Ырайымет, Касыке, мен сага эмне жамандык кылдым? Сенин жаныңда жарык нур чачып, жолдош болуп жүргөнүм үчүн ушинтесиңби? Эсиңе кел. Эгер кетирген күнөөм бар болсо кечир. Өз күнүмдү, өз ажалымды көрөйүн. Бала чакамды ая. Менсиз алардын күнү не болот? Караңгылыкка алданба. Бал тилине бала болуп кире көрбө, айланайын, деп жалынып жалбарды. Касым ага болгон жок. Кан кызытып, кара жинге айланып алган куру намыстын кумары жеңишти эңсеп, аны асман айга жеткирип ээликтирип туруп алды. Ошо мезгилде анын дилине жарыкка жан тарткан бир жылуу сезим пайда болду. Кайдан пайда болду, кантип жарала калды, аны Касым өзү да билбей турду. Ал сезим аза бойго азык берген кан тамырлар менен бүт денесине тарады. Жанын жай алдырып, өзүн жыргатып баратты. Акыл эсинин дилазарына биротоло өтүп алган ачуусунун маңдайынан сылап, далысынан таптап турду. Касым өзүнө келгендей болду. Чаалыгып чарчап бүткөнүн туя баштады. Жакшы мамиленин мээримине бөлөнүп, жини тарап, тарамыш болгон денесинин карышканы акырындап жазылып жаткандай болду эле, караңгылык аны кайрадан демитип кирди. Колуна таш карматып: "Ур, Касым, сенин түбүңө ушу жарыкты чыгарып жаткан лампочка жетет. Мээңди сөөмөйү менен сайгылап, жүрөгүңө колун салып, оозуңдан сууруп алат. Кыйналганыңды, жин уруп жатканын билбейсиңби?
Бул жарык кадимки жарык эмес, бул адам. Сенин өлүмүңдү алып келчү адам ушул, сенин душманың, деди. Касым ага болбой туруп баш ийкеп жиберди. Жарыкты тешетиктеп, аны арстан сымал тике качырып жөнөдү. Канжарың жокпу? Берчи мага. Мунун көкүрөгүн көзөп, көзүн чукуп салайын, деди. Буга канжар жарабайт, таш жарайт. Караңгылык ага капкара болгон таш берди. Жанагыга окшош куду адам жүрөгүндөй таш экен. 1 жыл бою, жок, андан да көп мезгилден бери аза боюн сыздатып, ар кайсы жеринен тешип, көзүнө кирип, жүрөгүнө жеткен, канына карас куурайдын чаңындай сиңип, мээсине шишкебектин шишиндей сайылып турган лампочканы уруп калды. Жаза кетпептир. Лампочка талкаланды. Жарык өлдү. Касымдын эңсегени да, тилегени да, жараткандан жатса турса жалынып, күнүнө 40 000 ирет сураганы да ушул болчу. Түбүнө жетти, максатына жетти. Заматта аны көксөгөн караңгылык курчап, үн сөзсүз калганына карабай, сыга-сыга кучактап жиберди. Бүт денесине кандайдыр бир башкача, буга чейин буркурап жүрүп жетпеген ыракаттай туюлган жан жыргатаар нерсе, бейпилдик менен жагымдуулук жайылып баратты. Жарык кайда? Бир маалда мээсине ушул суроо урунду. Чын эле талкалап салдымбы? Көзүн ачты. Эңсеген караңгылыгы эне болуп келген экен. Көзүн кайран жумду эле ачышкандай болду. Жок, ачышкандай эмес. Жана талкаланган лампочканын бир сыныгы жарыктын жаркыраган ак нуру тийип жаткандай болду. Көзүнүн ичи муздап чыкты. Айнектин сыныгы да ушунча муздак болобу? Жарыктын нуру жыпжылуу болчу эле го, деп ойлоду. Көзү ачышып да, ирмелген сайын ага муздак, бирок өтө курч, ары катуу бир нерсе урунуп да жатты. Ошол эле учурда ыпысык болгону менен апачуу бир суюктук көзүнө толуп бараткандай туюлду. Канбы? Деп алды. Кан. Чочуп кетти. Кан жаман болчу эле. Кан агып жатабы? Же жаш агып жатабы? Канго? Кан ысык болчу эле. Жанагы талкаланган лампочканын сыныгы тилип жаткан го. Көзүмдүн ичине балээ басып сайылып калган го. Карегим аман болду бекен. Карекке тийсе жаман да. Жарып кетсе жанымдан айрылдым да. Шорум катты да. Өмүр бою жарыкчылыкка зар болуп өтөм го. Бу дүйнөнү көрбөй билбей калам да, деди шашкалактап. Ошентти да жан талаша жер тытып жарыкты издеди. Жаналык албай издеди. Жок экен. Сыйпалап таппай калды. Жок экен. Жан эле бар эмес беле? Кайда жетип кетти? Кереги тиерде ушинтип таптырбай калат. Кудай алгырдыкы десе, жер жуттубу? Жер жуткан экен. Издеп таппай койду. Аны баласындай издеп чакыргысы, жазып тайып таап алса, бооруна кысып, маңдайынан сылап, бетинен өөп алгысы келди. Бирок анысы табылбай жатты. Карбаластап жатып, бут түн түшүп, түнөргөн караңгылыктын тетигил бир учун как жарган жарыкчылык алыстан көрүнө калгандай болду. Ошол маалда анын оозу кургап чыккан эле. Шилекейи жутуп, тигил жарыкты чакырайын деди. Кургап калыптыр, эч нерсе жок, үнү чыкпай койду. Караңгылыктан суу берчи, деп сурады. Эмне? Деди анысы. Суу деп жатам, тамагым кургап, тилим оозума батпай калыптыр. Суу берчи. Суу дейсиңби? Ооба, суу деп жатам, мага суу бергин. Аны эмне кыласың? Ичем дейсиңби? Ооба, ичем деп жатпаймынбы? Ичип алып эмне кыласың? Кыйкырам. Кимге, магабы? Жок, жарыкчылыкка. Жарыктыкты чакырам. Караңгылык унчукпай калды. Анан ушул кезде жарык көрүндү. Тээ алыстан көрүндү. Жок, жарык эмес эле суу өңдөнөт. Кашкайган тунук суу окшоду. Ооба, булак экен. Булак. Качантан бери булактын суусун иче элегеле. Жакшы болбодубу? Жок, булак эмес го, булак эле. Жок, булак эмес бул. Жарык экен. Жок, булактан жарык чыгып жатат. Ооба, жарык булактан чыгып жатат. Жок, андай эмес окшойт. Булак жарыктан чыгып жатыптыр. Жарык нур чыгарган булак экен. Булак болуп кеткен жарык го. Ооба, ошондой экен. Чочуп ойгонду. Маңдайында баягы чакчыйган жарык дале күйүп туруптур.
Лакылдап чыккан жүрөгү ордуна келди. Бирок жакшы эс алыптыр. Куландай соо болуп калыптыр. Караңгылыкты көп ойлогондуку, деди түшүн өзүнчө жоруп. Ошонуку да, бирок түшүм жакшы. Түш оңолбой, иш оңолбойт, дейт. Жала жапкандарды жеңип чыктым окшойт, деп койду. Бир маалда Кудай эсине түштү. Эсине түшчү эмес эле. Ушул кыяматы жан кыйнаган жайга келгенден бери анын зомбу турмушу көк желкеден алгандан баштап кимдир бирөөгө, элеси көзгө илинбеген улуу күчкө жалынып калчу болду. Адегенде анын атын айтпайт. Ички сырын, өтүнүч өксүүсүн ага багыштай берет. Анан аны жараткан деп атайт. Кудай дебейт, эмнегедир жараткан дейт. Ага айтар сөзүн эч кимге билдирбей, эч кимге угузбай ичинен айтат. Мен сенден эч нерсе сурабайм, атак даңк, байлык бергин деп да өтүнбөймүн. Атак даңк деген сенин балаң адамдын түбүнө жетип, дилин карайткаарын көрүп жатамын. Атак даңк сурабаймын. Аны сен көтөргөн менен башкалар көрө албайт экен. Адамдын адамга душмандыгы дал ушундан, адам менен атак даңк кез келген кезден башталат экен. Узак жашоону да сурабаймын. Бакыт сурайм, бакыт. Ал деген адам баласынын таза дили, ден соолугунун бекемдиги, адам жанынын кыйналбаган учуру. Ушуну сурайм. Ушуну берчи. Ушуну берсең, адам турмушу да оңолот. Ушуну берер болсоң, элдин баарына бирдей текши бер. Адамдардын жаны кыйналбасын. Адамдардын актыгы ыйлабасын. Адамдар бирин бири унутпай жүрөр болсун. Бу дүйнөдө адамды адам унуткан жаман экен. Тирүүнү унуткан адам өлгөндөрдү эч качан урматтай албайт. Адамдардын эң биринчи да, анан эң акыркы кыйналганы да өз адилеттигин алдырып, актыгына жете албай зарлап, какшап, жалдыраганы да мен болоюн. Мен гана болоюн. Менден кийин эч ким мендей болбосун. Эми мага пейилиңди кенен сал да, адамдардын мындан ары жаны кыйналбай турган, адам адамды унутпай турган бейишиңди бул дүйнөгө жараткын. Аз өмүрүм калса да, арман кылбай көрүп билип калайын. Ооба жараткан, мен кыйналып бүттүм. Тозогуңду бул дүйнөдөн а дүйнөгө алып кет да, а дүйнөдөн бу дүйнөгө бейишиңди алып кел. Менин жаным азап чегип алсырап бүттү. Жан кылычтын мизинде калып, өпкөмдөн кагынып, өтүм жарылып, ою курчтун тагдыры татаал болорун көрүп бүттүм. Чындык издеген адам чарак куйрук чаянчырга жолугаарын билдим. Сен өзүң жардам бербесең, чындыкты кимден талашам? Чындыкты кимге айта алам? Чындык болгум келбей, чыркырап өлгүм келип баратат. Кыйналганда бооруңа басар, сагынганда саамайыңдан жыттатып кусаңды жазар жалгызың мен болоюн. Мени сактап калчы, жараткан. Бетегеден бел чечпей, бир адам менен сендешпей, жалгыз муун чөптөн жапыз, куу жумушту билбеген кумурска болуп, куурабас кара жер сымал момун болуп жашайын. Бейпилдигиңди берчи, жараткан. Тамырдагы кызыл кан кайнай берип какшымай болду. Бейпилдигиңди берчи, жараткан. Эл тааныбас, жер чанбас, кас каарданып шекшибес жерге качып кетейин. Жамандык менен жакшылык тик карашып көрбөгөн жайга качып кетейин. Өз башынын кызыкчылыгы үчүн калыстыкты какшатпас, актык ишти аксатпас, актанууну билбеген ааламга качып кетейин. Бейпилдигиңди берчи, жараткан. Аны мага ыраа көрбөсөң да, адамдарыңа берчи, жараткан. Мен сенден ушуну сурайм, жараткан, ушуну гана. Бүгүн да ушуну ойлоп отурду. Ноябрдын айсыз түнү түнөрүп жаткан. Түрмөдөн элди айдап чыкты. Чакырып эле жатат, деги түгөнсөчү. Элдин баары түрмөгө толуп алган экен да. Касым да ошолордун арасында эле. Ноябрдын уялчаак карынан кийин күн чайыттай ачылып кеткен. Түнкү керемет жымжырт болгону менен кыламык кар кылчайбай кайра жок болуп кеткени менен күздүн чыйрыктырма суугу кыш чакырып, адам тургай бейпилдикти да безгек кылып безилдете титиретип тургансыды. Түнөргөн түн көздү алып, караңгылык каректин курчун байлап салган ушул маалда алар чүмкөмө машина менен жолго чыгышты. Бүт баары тааныш, бүт баары эмне болоорун билет.
бирок бир гана кайда барышаарын билбейт. Кайсы бир бурулуштан Касым Фрунзенин түштүк тарабына, баягы Шөкүлө тоо тарапка баратканын байкап калды. Чоң таш жакка баратат окшойбуз. Төрөкулдун үнү чыкты акырын. Жанында экен. Бирин-бири араң көрөт. Машинанын ичи да караңгы, сырт да караңгы. Караңгылык да бул дүйнөнүн бир бөлүгү. Ал жарыктыкка бир тең болуп жаралган. Адам акылына баш ийбеген табият кубулушу. Анын да өзүнчө адамга берер жыргалы менен кубанычы болот. Адам кээде ошону самайт. Караңгылыктан да жарактан да артык жагы бар. Ушул азыр асман жерге актыгын салып, түн түшкөн караңгылыкты как жарган, кубатынан кут тамган кылычтай курч ак жарык улам өрт талашып барат. Касым бир кез дал ушул баркыраган ак жарыкты жактыра турган эле. Камерага жаткандан кийин ал жарыктын жанга баткан азабын да, анын ар качандан бир качан мээге сайылып турган канжар миз нурун да, жан дүйнөгө жалын чок салганын да далай көрдү. Ушундан уламбы ал акылга сырын, сезимге дилин бербеген караңгы түн койнуна, мына бул таштай муздак караңгылыкка жутулуп кеткиси келди. Жарык болуп жан кечтиге көрүнгөнчө, караңгылык болуп эч кимге, жадыгенди жаратканга да көрүнгүсү келбеди. Келер жер ушул экен, деди Касым жерге түшкөндө. Келдик. Анан тизилип жаткандардын катарына кошулду. Аскер формачандардын 2-3-өө өздөрүнчө сүйлөшүп жатышат. Жарык күңүрт. Мында келгендердин тизмеси окулуп, ким бар, ким жогу дагы бир ирет такталып жатты. Ушул маалда Касым 1938 жылдын 5-ноябрында өткөн составында төрагасы бригадалык аскер юристи Алексеев, мүчөлөрү бригадалык аскер юристи Зайцев, биринчи рангадагы аскер юристи Болдырев, катчысы биринчи рангадагы аскер юристи Батнер болгон СССР Жогорку аскердик сотунун жабык көчмө сессиясынын чечимин, өзгөрбөс деп өктөм менен айтылган өкүмүн, жана аракта эле уккан өкүмүн ичинен кайра окуп, көөнүндө кайталап турду. Предварительным следствием установлено, что Касым Тыныстанов с 1921 года являлся участником антинационалистической организации «Алаш-Орда», а впоследствии вошел в состав буржуазно-националистической, повстанческой, террористической, диверсионно-вредительской организации, так называемой социал-туранской партии, входил в состав руководящего центра организации, готовил повстанческие кадры и вел подрывную деятельность на идеологическом фронте, протаскивая в своих литературных произведениях контрреволюционные националистические идеи. Признавая Тыныстанова виновным в совершенстве преступления, предусмотренных в статье 58.2, 58.7, 58.8 П, 58.11 УК РСФСР, военная коллегия Верховного суда СССР, руководствуясь статье 319 и 320 УПК РСФСР, приговорила Тыныстанова Касыма к высшей мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Приговор на основании постановления ЦИК СССР от 1.12.34 года надлежит немедленному исполнению. Касымдын көзү караңгылап кетти. Жарадар куштун жер жаңырта шаңшыганын, ичиндеги жанар тоо болуп атылганы турган буулуккан ызасын, буйугуп бүткөн санаасын бүт тула бою менен, бүт акыл эсинин касиет күчү менен жан аттууга туйгузбай тумчуктуруп, теңдеши жок кайрат менен дабыш чыгарбай басып салды.
бул эрдикке өзү да таң калды. Алды менен бир аз чочуй түшүп, анан бейкапар боло түштү. Анткен менен өзөгүн өрт чалып, көмөкөйүн күйүт чогу куйкалап келаткандай болду. Ушул кезде асман жердин ортосунда ак жылан сымал ойноктогон кандайдыр бир ак жалын пайда болуп, көз ирмемде бул дүйнөнүн койнун ачып, бу дүйнөгө кудай боло калып заматта кайра жоголду. Караңгыны как жарган жарыктын күчүн кайрадан көөдөй түн көргөзбөй калды. Анан ага кайдан жайдандыр дене солкулдаткан мотордун безилдеп ыйлагандай ачуу үнү угулду. Анысын күтүп тургансып, башкалары да коштоп кетти. Көзү караңгылап, башы айлан көчөк болгонсуду. Жинди болуп кетпеш керек. Өзүңдү өзүң карма, сабырдуулук керек, деди жыгылып баратып өзүнө өзү. Тоону тоого кабыштырып, жымжырттыкты жыртып чыгып, асман тешкен жаңырык жер менен көктүн ортосуна күйүк жыттанган кара түн үстүнө түшүрүп салды. Касым аны көрбөй да, билбей да, атүгүл сезбей да калды. Кайсы бир жерден чымчыктын безелени бийген үнүн да укпай калды. Ай отуруп кеч чыккан эле. Шөкүлө тоонун түздүккө барып кошулган этегинин күн батыш ыптасындагы көмүлгөн жерди, топурагынан адам каны менен күйүк жыттанып турган жерди көрдү да Шөкүлө тоосун адатынча ак нуру менен кучактап, топурагы солкулдап ыйлап турган жерге келди. Толукшуган толгон айдын ак шоо кум нуру ак элечек салынган эне болуп ийиле калгансыды да, анан бир аз кумсара түшкөнсүп барып, көзүнүн жашын күйүттүн күмүш тамчысы кылып солкулдап төгүп турду. Айдын нуру ал жерге ошондон ушул күнгө дейре ак шоо кум болуп, эненин эмчек сүтү болуп төгүлүп, күмүш нур болуп бөлүнүп тийип келүүдө. Ар дайыма бар боло көр, жарык нур, бар боло көр. Шерлер шейит кеткен жерге ошол ай нуру менен билинбей Теңири келип телмире тиктеп, көңүлү менен мээримин таштап кетет деген чын окшойт. Ар түн сайын ак сүттөй нурга жуулуп калат. 1991 сентябрь-октябрь, 1999 июнь-октябрь.